чаң чыгат. Оргоган чаңды көргөндө эмне кеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнүне оргоган чаңды караса. Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыгулов агайды чакырганбыз. Куш келипсиз, агай. Мына акыркы мезгилдерде сиз ошол кыргыз тарыхы боюнча байыркы мезгилдерден бүгүнкү күнгө чейинки тарых боюнча бир топ китептерди жарыяладыңыз. Анын ичинде могу Кыргызстандын өнүгүү жолу деген китебиңиз орус тилинде, кыргыз тилинде жарык көрдү. Ошондой эле Горы высокогорья, Колыбель человечества деген китебиңиз, могул китебиңиз дагы жарык көрүп, бул түрк тилине дагы которулуп отурат да. Анан кыргыз тарыхын изилдегенде сиз ошол баягы биздин теле көрөрмандарга көп тааныш болбогон терминдерди дагы пайдаланып келесиз да. Палеоастрономия, палеолингвистика, палеогенетика деген сыяктуу терминдерди дагы пайдаланып келесиз. Анан кыргыздардын байыркы мезгилдерде, өтө байыркы мезгилдерде, мындан 150 миң жыл мурда кыргыздар болгондугун, 100 миң жыл мурда кыргыздар болгондугун, 25 миң жыл мурдагы биздин бабалар тууралуу дагы айтып келесиз да. Анан кыргыз тарыхын негизинен 3 бөлүккө бөлүп келесиз. Байыркы мезгилдеги кыргыздар, анан Россия менен, падышалык Россия менен Советтер Союзундагы кыргыздар деп, анан эгемендүүлүк алгандан берки мезгил деп 3 этапка бөлүп келесиз да. Ушул терминдер боюнча алгач өзүңүз түшүндүрө берип кетсеңиз, биздин телекөрүүчүлөргө палеогенетика, палеолингвистика, палеоастрономия деген терминдер эмнени түшүндүрөт, эмнени берет? Кыргыз тарыхына кандай анын тиешеси бар? Ушуга токтолсоңуз. Илим тармагында акыркы 30 жылда жаңы багыттагы илимпоздор бир топ ачылыштарды жасап атат. Палеолингвистика деген илимдин тармагы жер жүзүндө тил жаралган жөнүндө, кайсы шартта, кайсы мезгилде жаралган, аны кантип аныкташкан, аны кантип тастыктаган, аны кантип далилдеген, ушунун баарын камтыган илим палеолингвистика деп аталат. Бул 300 миң жыл, 200 миң жыл, 150 миң жыл мурдагы окуяларды, ошо болгон адам баласынын тил кандай пайда болуп, кандай өздөштүрүлгөн, өрчүгөн, ушуну илимий деңгээлде далилдеп берип атат. Албетте бул илимдин тармагы атайын даярдыкты, көп жылдык окууну талап кылат. Эми палеоастрономия боюнча асман жылдызын азыр биз анча көп таанып жылдыздарды ажырата албайбыз азыр. Палеоастрономия илими 50 миң жыл, 70 миң жыл, 30 миң жыл асман жылдыз кандай болгон? Албетте бүгүнкүдөй болгон эмес. Жылдыздардын түзүлүшү, көрүнүшү бөлөк болгон. Өзгөрүп да турган, Өзгөргөн да, мисалы жетиген жылдызын алсак, азыр чөмүчкө окшошту деп айтышат. Ал убакта арткы бутуна турган аюуну элестетчү экен. Ошол себептен жанагы медведица деп аталган. Аюу, себеби аюу ал убакта ыйык жаныбар болуп, колдоочу иретинде таанылган. Ошон үчүн чоң жетиген жылдызы ошол аюуга элестеткен да. Бул илим дагы бир топ даярдыкты талап кылат, себеби ошол 50 миң жыл мурда ар кайсы жылдыздардын тобу кандай болгон, кай жерде жайгашкан, жылып отуруп кай жерге келген. Албетте бул татаал илим. Эми палеогенетика түшүнүктүү. Генетика илими адамдын ДНК хромосомун иликтеп, анан ажыратылгыс так талашсыз жыйынтыктарга келип атат. Ошон үчүн палеогенетика ошол хромосом ДНК 30 миң жыл, 50 миң жыл, 70 миң жыл мурда кандай болгон, хромосомдор кандай, түзүлүшү кандай эле, алар кандай болуп өзгөрүлдү,
кайсы мутация болду деген бу да татаал илим. Эми археология деле татаал илим. Мисалы 7000 жыл мурда алгачкы куралдар кандай болгон. Мына мисалы элимде өзүнчө ыраатка келтирип вислообушный тапары деп коет. Ал балтанын өзүнүн бир түрү болгон. Же болбосо коленчато вогнутый ножи деп коет. Ал ошо ийри бычак болгон. Эмне үчүн ийри болгон? Эмне үчүн вислообушный топор болгон? Анан кайсы карапа идиштер болгон? Кандай жасаган? Жанагы айланган круг менен жасаган ал кийин идиштерди карападан. А буга чейин мындай жипке окшоп узун анан бири-бирине улам туташтырып карапа идиштер жасалган экен да. Анын ичинде куму кандай болгон, ылайы кандай болгон, ушунун баарын илим абдан терең изилдеп атат. Бул илим дагы атайын даярдыкты талап кылат. Көп жыл окуш керек. Ошон үчүн биздин мекендештер, жердештер, замандаштар ушул илимдин баарынан кабар алуу өтө оор. Демек, ошол убактагы кыргыздын тарыхын тастыктоо, аларды окуп түшүнүү албетте дагы оор болот. Ал эми тарыхта, кыргыздын тарыхында кызык бир топ нерселер бар. Биздин ата-бабаларыбыз тарыхты тастыктаган бир топ буюмдарды калтырган экен. Мисалы, жанагы дөбө мүзөлөрдөгү кемер курлар, аялдардын сүйөгү чач уштук менен коюлганы, анан албетте өтө көп санда чүкө менен томпой. Бу чүкө томпойду бөлөк элдер сөөк деп коет. Же астрагал, альчик деп коет. Кыргыз тилинде томпой менен чүкөгө байланышкан 37 сөздү мен аныктап таап тизмелеп койдум. Мисалы, эчкинин чүкөсүн кыргыздар чыйбыт дейт. Аркар кулжаныкын эңке дейт. Койдукун чүкө дейт. Уйдукун бодомалдын томпой дейт. Эми ошол учурда оң, сол, чик, бөк, оңко, чоңко деген да сүйлөмдөр бар. Бул жалаң гана кыргыздарга таандык. Демек, байыркы мүрзөлөрдө табылган томпой чүкөлөр талашсыз бул кыргыздын мүрзөсү экенин аныктап турат. Мисалы, чүкө оюндардан кыргыз элинде 25 оюн бар. Мисалы, ордо оюнун, упай оюнун кыргыздан башка биздин боордош казактар да ойнобойт. Демек, биздин ата-бабаларыбыз байыркы бир доордо муну пайдаланган. Эмне үчүн пайдаланган? Дене тарбиялоо багытында пайдаланган. Анан жигиттерди жоокерлик заманга даярдоо иретинде пайдаланган. Ошон үчүн бул кыргыздарга таандык белгилер. Ошол эле учурда палеострономияда түйү жаткан биздин ай календары, биздин тогол көрүнүшү бөлөк бир да элде жок мындай түшүнүктөр. Агай, ушул жана дөбө мүрзөлөр боюнча бир суроо туулат да. Бизде баягы коомчулукка кеңири таралган өзгөчө мына тарыхчылардын арасында, илимпоздорубуздун арасында совет доорунан бери эле бул дөбө мүрзөлөр скифтердики, сактардыкы, гундардыкы, усундардыкы деп келгенде булар иран тилдүү элдер деген сыяктуу түшүнүктөр айтылып келген. Ал эми сиз айтып атпайсызбы, бул айныксыз кыргызга гана таандык деп. Анан ушул жерде эмне жаңылыштык кеткен же атайын кетирилген жаңылыштык болгонбу булар? 30 жыл мурда эле тарыхчыларда мындай пикир калыптанган: скиф маданияты жаралган ушу жана Кара деңиздин боюнда. Андан кийин барып тиги күн чыгышка Алтай Сибирге тараган деген пикир үстөмдүк кылган. Мына акыркы бир топ маалыматтардын негизинде, илимий маалыматтардын негизинде бул пикир өзгөрүлдү. Тескерисинче, скиф маданияты Алтайда жаралып, Алтайда түптөлүп, анан кийин батышка, Кара деңизге, ушакка кеткени ачык далилденди, талашсыз. Кантип талашсыз далилденди? Эң негизи ДНК, жана генетика илими тарабынан далилденди. Мына Пазырык дөбө мүрзөсү жөнүндө маалымат бар. 1948 жылы Эрмитаждан, Эрмитаж музейин билесиз да. Ошол жерде китеп чыккан. Ал китепте эмне жөнүндө маалымат берген? Эми атамекен согуш канча оор болбосун, бирок мамлекет ошондо баа берип, ошол дөбө мүрзөлөрдү казуу иштерин токтоткон эмес.
каржылап турган, канча оор болбосун. Мына ошол китеп, мына Руденко жазган, Эрмитаждан чыккан экинчи пазырык дөбө мүрзөсү деп. Мына ушул китепте эмне аныкталган? Ошол эл башкарган адамдын сүйөгү жанында комуз, шырдак, куржун, көкөр. Ал эми ушул маалыматты 3 жыл мурун Германия генетиктери аныктап, ошол адамдын ДНКсы R1A1 SNP Z93 жалаң кыргыздардын ДНКсы экени аныкталды. Ошол жердеги буюмдардын, ошол жердеги жанагы курал жарактардын баары эң өнүккөн, эң бийик, ошол убактагы эң бийик деңгээлге жеткени аныкталып, мына дөбө мүрзөлөрүнөн баштап скиф маданияты чыгыштан батышка кеткени анык болуп атат да, ушу ДНК менен. Жана Аржан деген дагы чоң дөбө мүрзө бар. Ар жерде дагы ДНКсы Хакасияда табылган Аржан мүрзөсү. Алтайда мунун баары Алтайда табылган. Ошонун баары негиз берип атат. Азыр илимпоздор бир пикирге келди. Скиф маданияты ошол түптөлгөнү, жаралганы бул Алтайдан анан батышка кетти деп. Ошол эле учурда бир кызык маселе, скиф деп бул гректер айткан, билесиз, ирандар болсо сак деп айткан. Албетте бул көп уруулардын биримдиги болгон. Анда жалаң эле кыргыздар жашаган эмес. Бир топ бөлөк уруулар. Жана Төлөк Төрөкан аксакалдын санжырасында ошо доорго таандык айтып атпайбы? Кыргыз мамлекетинде ошондо 270 уруу башын кошуп, бир чарба жүргүзүп, ынтымакта жашаган деп атат. 270, 260 деп атат. Демек ошол көп улуттуу элдер ынтымакта жашаганын анык болуп атат да. Бул жана дөбө маданиятына байланыштуу. Эми мунун баары атайын тарыхый илимди билүүнү талап кылган соң, мен бөлөк сөз кылайын деп атам да. Таптакыр тарых илимдеринен кабары жок адам кыргыздын тарыхын бир көргөндө тааныйт го деп мен бир топ сүрөттөрдү алып келдим. Мен оюмча элге ошол сүрөттөрдү көрүү өтө маанилүү. Бул негизи мына Мурат Ажы дагы өзүнүн баягы алгачкы Полынь Половецкое поле деген китебинде дагы ушул орус мамлекети баягы летопистерди, тарыхтарды көчүргөндө тексттерин оңдогон дейт. А бирок сүрөттөр калып калган, ошол эле калуунда, себеби сүрөттү тартуу кыйын болгондуктан мурдагы эле сүрөттөрдү калтырып койгон деп жазганда, анан сиз дагы ошол акыркы мезгилдерде бир топ сүрөттөрдү таап, ошол жерге кыргызга таандык экенин айтып келесиз. Бул биздин телекөрүүчүлөр үчүн дагы өтө кызыктуу болот деп ойлойм. Кызык, анан маанилүү. Мына ушул сүрөттөрдөн мурун муногу Анвар Байтур бул өзү илимпоз адам болгон, билесиз. Кытайдын тарыхчысы, кытайлык, кыргыз. Бул жанагы сөздүктөрдө дагы, энциклопедияларда дагы бул кишинин аты жазылып калыптыр. Мен карадым. Ошол белгилүү, атактуу илимпоз деп баа беришет. Бул киши Кыргыз тарыхы деген китебинде сизде да бар, өтө көлөмдүү китеп. Мен бу жерден бир эле сүйлөм окуп берейин. Мынтип атат: тарыхый маалыматтарга негизделгенде кыргыздар ата мекенибиздеги эң байыркы улуттардын бири болуп дейт. Алар эң мурда азыркы Батыш Сибирдеги Энесай дарыясынын баш агымындагы райондор менен Тянь-Шань жана анын батыш жактарындагы Орто Азия райондорунда жашаган эң байыркы адамдардын урпактары болуп эсептелет дейт. Бул райондордо алып барылган археологиялык табылгаларга караганда кыргыз элинин ата бабаларынын тарыхы божомол менен мындан 300 000 жыл мурдагы байыркы таш кылымынын түпкүрүнөн башталат деп. 300 000 деп айтып атат бул киши. Эми мына палеолингвистика илими 150 000 жылды аныктап атат. Бул тил, алгачкы сөздөр кандай болгон, ал адамдын денесине, тилине, баш сөөгүнө, мээсине кандай байланышкан, кандай болуп өнүгүп отурган дегенде четин эле айтып коеюн. Сүйлөө мүмкүнчүлүгү ачык тыбыш жаратуу кудуретине байланыштуу болгон. Эгерде ачык тыбышты жарата албаса, аны дудук деп коет кыргыз.
ошол ачык тыбышты алгачкы учурда жаратып, аларды жабык тыбыш менен айкалыштырганда ошондо тил өнүгө баштаган. Мына кыргыздын түпкү сөздөрү 70% бир муунду. Мисалы табиятты алсак, күн дейбиз. Күн, ай, суу, таш, кыр, сай, муз, суу, сүт, ушундай бир муунду. Эгерде адам өзүн тааныганын алсак, баш, каш, тил, тиш, кол, бут, сан, ич бири менен байланыштырганда бар, кел, тур, чык, айт, сай, кес деген бир муунду сөздөр. Демек бул жагынан алганда ошо кыргыздын алгачкы сөздөрү 150 миң жыл мурда жаралганы илимий жактан аныкталып атат. Өзү негизи агай баягы официалдуу тарыхта кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын 2003-жылы белгилегенбиз. Анан могу былтыр президентибиз Кытай мамлекетине барганда Кытайдын мамандары дагы бир биздин доорго чейинки дагы 800 жылга нары жылдырып маалыматтарды бериптир да. А бирок сиз менен биз ушул Төлөк Аксакалдын китебин чыгарып, анан кыргыздын 7000 жылдык тарыхы тастыкталган деп айтсак, көп биздин замандаштарыбыз ой булар жомок айтып атат дегендей кылып келген да. Ал эми ошол эле мезгилде мына Анвар Байтур бул Кытай баягы булактарына таянып туруп мамлекетибизде деген ошо Кытай өлкөсүндөгү элдердин ичинен кыргыздын тарыхын 300 миң жылга кетип атат деп айтып атат да. Анан буга ал караганда бул биз өзүбүздүн тарыхыбызды үйрөнүш үчүн чоң бир эле передача менен чектелбей көп жолу байланышып, көп жолу сүйлөшүшүбүз керек окшойт да агай. Туура. Анан могу сүрөттөргө келсе токтолсоңуз. Эмне бул сүрөттөр кай жерден алынган? 13-кылымда, 14-кылымда, 15-кылымда, 16-кылымда тарых китептери жазылган. Алар араб тамгасы менен жазылган, перс тамгасы менен жазылган. Ошол көлөмдүү тарыхый китептерге тиркеме иретинде сүрөттөр тартылган. Сиз жакшы билесиз, ислам дини сүрөт тартууну, адамды сүрөтүн тартууну тыйып салат да. Бирок падышалардын тарыхына тиешелүү окуяларды ошо мындай эми өтө чеберчилик болбосо дагы колдон келишинче чакан кичинекей сүрөттөр менен тастыктап кеткен ошо китептерди. Мен ал китептердин мазмунун козгобойм, ал өзүнчө чоң маселе. Бул китептер кай жерде? Бул китептердин бирөө Ватиканда, бирөө Тегеранда, бирөө Египетте, бирөө Нью-Йоркто, ар кайсы китепканаларда сакталып турат. Ошол орто кылымдарда ар кандай шарттарга байланыштуу ошол китептер байыркы китептер деп, баалуу китептер деп, ошол жанагы китепканаларда, китеп сактоо жайларында калып калган. Мен китептин мазмунун козгобой, китептеги тиркелген сүрөттөрдү эле айтып берейин. Себеби ошол сүрөттөр атайын тарыхый билимди талап кылбаган сүрөттөр деп баалайм мен. Көргөн адам сыр эле түшүнөт. Ким экенин түшүнөт, ошону баштайлык. Муногу сүрөт бул 1540-жылы жазылган тарых китебинен, Абылкайыр Каан тарыхы деген китеп жазылган экен. Ким жазылганы көрсөтүлүп турат бу жерде. Мына ушул сүрөттө баяндалат, Сыр дарыянын боюнда Чыңгызхан балдары менен кеңеш куруп турат деп да. Мына өзүңүз көрсөңүз, Чыңгызхан калпак менен турат. Биякта балдары калпак менен турат. 5 баласы калпак менен турат. Биякта кызмат кылгандары калпак менен турат. Эми калган илимди тим эле коелук, китептин мазмунун козгобой эле коелук. Демек, бу жерде ал убакта бул так жазылган. Себеби ал убакта эч ким тарыхты бурмалай алган эмес. Себеби Чыңгызхандын урпактары Иранда, мынагу Орто Азияда кандыкты жүргүзгөн, кан болушкан, бийлик жүргүзгөн. Ошон үчүн эч ким бурмалай алган эмес. Мына бул бир сүрөт деп коелук. Экинчи сүрөт мынагу китептен алалык. Бул китеп Сокровенное сказание, Чыңгызхан деп аталган китеп. Бул китептин Чыңгызхандын купуя санжырасы, 163 бет. 163 бетте мына ушундай колго жазылган сүрөт
колго тартылган сүрөт. Чыңгыз хан Кытай элчилерин кабыл алууда деп турат. Мына төрдөгү адам калпакчан турат. Ооба, сол жагындагы адам калпакчан. Мына биякта себеби эми төрдө кан турат да, кандан ары эч ким өтпөйт да. Ооба. Демек бул калпакчан болуп атат. Бул китепти, бул сүрөт кай жерден алынган? Бул тарых жыйнагы деген Рашид ад-Дин деген окумушту болгон. Ооба. Эми 17-нчи көпчүлүк көп жок. 13-чү кылымда. Эми Рашид ад-Дин өзү ким болгон? Бул өзү 1247-жылы дүйнөгө келип, 1318-жылы 71 жашта жалган жалаа менен өлүм жазасына тартылган адам. Бирок биз үчүн эмне маанилүү? Бул кызык, бул өзү жөөт. Еврейлердин биринчи жолу өзүнүн мекенинен тараган доордо, биздин доордон 5-6 кылым мурда Иранга келгендерден. Азыр Тегеранда 31 синагога бар. Жөөттөрдүн. Эми бул киши бийлик жүргүзгөн, бул чоң окумуштуу болгон. Курулуш жөнүндө, ботаника жөнүндө, медицина жөнүндө, айыл чарба жөнүндө көп эмгектерди жазган. Бирок бул киши 1298-жылдан баштап 1317-жылга чейин 19 жыл баш вазир болгон Иранда. Ал эми мындайча айтканда кандан кийин эле премьер-министр деп койсок болот. Мына ушул киши жана сүрөттү тартып кеткен. Эми дагы бир маселе, ошо китептерден алган сүрөт. Мына мисалы бул Абага хан такка отурулушу деп турат. 1265-жылы бийликке келип, 1282-жылы дүйнөдөн өткөн. Бул Персиянын экинчи ханы. Бул уже Чыңгыз хандан кийинки период. Чыңгыз хандан кийинки. Чыңгыз хандын 4 баласы болгон, билесиз. Ошонун эң кенже баласынын 3 баласы болгон. Улуусу Мөңкө, андан кийинкиси Хубилай, андан кийинкиси Хулагу. Хулагу мына Абага хандын атасы. Бул Персияга 1200 түз Чыңгыз хандын урпагы турбайбы? Түз, ал эми убакта Чыңгыз хандын урпагы гана хан боло алган. Башка эч ким хан боло алган эмес. Бирок эң кызыгы, мына Жек өз эрфе жазып атат, Чыңгыз хан мындай деп айтыптыр. Бийликти менин урпактарым жүргүзөт, бирок курултайдан бекигенден кийин гана деп жазыптыр да. Көрдүңүзбү демократия кандай болгон? Курултайда бекитмейинче ал хан бийлигин жүргүзө албайт деп. Мына жерде баш кийимдерине байкасаңыз, мына Абага хан такка отурган сүрөтү, ошондо канча адам калпакчан турат. Мына канча адам калпакчан турат. Бул талашсыз белги кыргыз Перс мамлекетин башкарганын белгиси. Абага Селдечендер перстер болсо керек. Эми алар идилге калпакчан турбайбы атпайбы. Эми мунун небереси Газан хан. Газан хан сый тамак берип атат деген сүрөт тарых китептерде. Бул Персиянын 7-чи ханы. Бул 1295-жылдан баштап 1304-жылга чейин бийлик жүргүзгөн. Мына бу дагы өтө кызык. Мындан кийин мына боз үй көрөбүз биз бу. Анан канча калпакчан турат, көрсөңүз. 7 калпакчан экен. Өзү да калпакчан турат. Ооба. Өзү да калпакчан. Кызмат кылгандары дагы, ишенген адамдар. 8 калпак. Мына бул талашсыз тастыктаган биздин тарыхыбызды. Андан кийинки сүрөт мына Газан хан ислам динине кабыл алуу 1295-1304-жылы. Бул Газан хан мына карабайсыздарбы, диний аалымдар белин курчоо менен атиги өшү калпакчан турат. Мына биякта калпакчан турат. Анда суроо туруп атат. Калпакчан Газан хан улуту ким деп. Жанагы Абылкайыр хандын такка отурган сүрөтү. Абага хан 40 жыл бийлик жүргүзгөн. Мына башында калпак, бирок калпактын кыры кызыл. Ал убакта билесиз, Ормонханга кызыл тебете кийгизген. Себеби кызыл бул канга тиешелүү. Ал өлүм жазасына тартууга укуктуу, кан төгүүгө укуктуу дегендей да. Мына бул 1541-жылдагы жазылган китеп. Бу жерде байкасаңыз, канча адам калпакчан.
Bir 5-6 adam болуш керек Калпакчан. Анан кийин дагы bir маанилүү сүрөт мунагу Улукбек. Улукбек Тамерландын эң кенже баласынын баласы. Шахруктун баласы. Небереси. Берде мындай деп бийлик жүргүзгөн 1409-жылдан 1449-жылга чейин бийлик жүргүзгөн. Берде сүрөт 1426-жылы тартылган экен. Берде Улукбек бага калпак менен отурат. Ана биягында 3 генерал кылычтары менен Калпакчан, мүнүшкөрлөрү биякта турат. Калпакчан, 2 мүнүшкөр Калпакчан, таянган аскер башчылары кылычтары менен Калпакчан, өзүнүн баласы Калпак менен, бирок Калпактын кыры кызыл болуп турат. Демек суроо, бул анда кандай кыргызга тиешеси барбы ушулардын же тиешеси жокпу деген суроо туулуп атпайбы? Демек, мына канча кылым кыргыздар же бийлик жүргүзгөн адамдардын оң колу болгон. Мисалы мынау сүрөт. Бул сүрөттө Осмон империяны түптөгөн Осмон падышанын такка отурган сүрөтү тартылган. Осман Газы, Осман Газы. Ал бийликти 1281-жылдан 1299-жу. 11 жыл бийлик жүргүзгөн. Бул китеп азыр Стамбулда Топкап музейинде, Топкап кан сарайынын музейинде турат ушул сүрөт. Мына берде көңүл бурсаңыз, оң жагында 3 адам таянган аскер адамдары Калпакчан үчөө тең. Кылыч, саадак, курал. Ал убакта бийликтин негизи таянганы аскер болгон да. Ылдый жагында да Калпакчандар. Биягында да Калпакчан турат. Демек бул кыргыздар жөн эле ушул сүрөттөргө тартылып калдыбы, же мунун негизи барбы деген суроо туулуп атат. Дастан агай, өзү негизи мунагу быйыл ошо Түркияда баягы көчмөндөр оюн өтөт эмеспи? Ооба. Анан ошол оюнду Бурса шаарында деп белгилешиптир. Анан ошол жерде баягы 2010-жылы кыргыздарга Манас атанын эстелиги деп бир эстелик ачылганда, анан ошол кыргыздарга деп Осмон Газынын уулу Орхон Газы деген кыргыздар түрбөсү деп атай мавзолей салган экен. Анан демек бул Стамбулда атасына арнап салса, Бурсада ошо кыргыздарга арнап салган, экөө бип-бирдей архитектурасы дагы бардыгы бирдей болгон мавзолейлерди салган. Бул дагы ошол кыргыздар менен түрк туугандар эри шаркак болгондугун бир белгиси болсо керек деп ойлойм да. Анан чыны менен эле сиз айткандай мен дагы 1-2 сүрөттү ала келдим. Могу жерде бул Кытай архивдеринен алынган сүрөттөр. Мына бул жерде дагы баягы кызыл чачыктуу калпак кийгендер, анан баягы ак калпак кийгендер да. Анан бул жерде бул эки түрлүү баягы ичкилик кыргыздар, анан аркалык кыргыздар дегендей. Бул сүрөт дагы ошо кызык болсо керек деп ойлойм. Себеби сүрөт искусствосу адамдарга эч кандай муну өзү көргөндө, өз көзү менен көрүп, анан бул мындай экен деп ишенүүгө туура алып келет да. Анан айтсаңыз, мынакей Чыңгыз хан боюнча акыркы кезде өтө эле көп талаш тартыштар айтылып жүрөт. 19-кылымда, 20-кылымда Чыңгыз хан моңгол болгон деп баягы бекип калган пикир бар да. Ошол эле мезгилде мына 3-4 жыл мурда казактар Чыңгыз хан казак болгон деп китеп чыгарышты. Бизде дагы Бегиш Аматов Чыңгыз хан кыргыз болгон деп болгондо да уруусуна чейин жазып китеп чыгарды. Сиз дагы Чыңгыз хан кыргыз болгон деп жүрөсүз. Ушул негизги таянычтар эмнеде ушуну далилдөөдө, тастыктоо ошого токтолсоңуз? Талашсыз тарыхый, илимий далилдердин негизинде бышык биз айтсак болот Чыңгыз хан кыргыз болгону. Азыр мен ошол маалыматтарды келтирейин. Жана сүрөттөрдүн аягына чыгып коелук. Эң кызыгы бул мындай маселе. Чыңгыз хан 1227-жылы дүйнөдөн өткөн. 72 жашында. Ал өзү тирүү кезинде менден кийин хан болуп 3-чү баласы Угедей деп айтып кеткен. Угедей 1241-жылга чейин бийлик жүргүзгөн. 14 жыл жүргүзгөн. 51 жашына дүйнө салган. Анан
канды шайлаш керек курултайда. Угедейдин аялы өзүнүн баласы такка олтуруш үчүн күйүк деген баласын курултайды анан өзүнө талапкерлерди топтоп 4 жыл курултай өткөрбөй чоюп келген бышык болсун деп. Анан 1246 жылы күйүктү кан кылган. Бирок өмүрү кыска болуп 2 жылдан кийин күйүк дүйнөдөн өтүп кеткен. Анан кийин да маселе болот да курултайда кимди шайлайт деп. Ошо 1251 жылы курултайда Тулуйдун кенже баласынын улуу баласы Мунке хан болуп шайланган. Эң кызыгы кай жерде хан шайланган. Мына китепте ошол маалымат берилет, бирок кай жерде экени айтылбайт да. А мыногу Уэзерфордтун китебинде бул 30 мамлекетте 400 000 нуска менен тараган китеп. Бул киши 30 жыл Чыңгызхандын тарыхын иликтеген, изилдеген американец. Бул орус да эмес, кыргыз да эмес, өзү түрк тилдүү да эмес, демек калыс киши да. Мына бу жерде жазылып турат. Ысык көлдө, Тяньшанда, Ысык көлдө 1201 жылы күйүк хан болуп шайланган деп атат. 1251 жылы эме Мунке хан болуп шайланган деп атат. Эмне үчүн бул Чыңгызхандын империясы мен тактап коеюн. Чыгышта Лаос, Камбоджа, Корея, Манчжурия, Кытай, анан биякта Иран, Ирак, азыркы Кавказ тоолору, Днепр дарыясына чейин болгондо. Эми ушунча аймакты 25 000 чарчы километр. СССР 21 000 чарчы километр аянты болгон. Демек, СССРдин аянтынан чоң хандыкты куруп койгон Чыңгызхандын мураскорлору ошол канды шайлаганда эмне үчүн Ысык көлдө шайлайт? Же тиешеси барбы, же жөн эле бирөөнүн оюна келди дейсизби? Терең маселе бар бу жерде. Анан 1260 жылдан кийин так талаш болот. Ошо менен согушка дагы учурап калышат. Анан кой эми ынтымакка келелик деп мына китепте турат. 1269 жылы Таласта ынтымак курултай өткөрүлөт. Бу жерде окуп берейин. По инициативе Менгюте мира был созван в 1269 году Курултай, который состоялся в Таласе. На Курултае был установлен мир между улусами Джучу, Угадея, Чагатая, уточнены границы каждого из них. 2/3 Маверенахра были оставлены за Бураком, 1/3 была разделена между внуком Угадея Хайду и Менгу Темиром. На этом Курултае по предложению Менгу Темира был заключен союз между домами Джучу, Угадея, Чагатая против хулагидов, с которыми Золотая Орда находилась в состоянии войны. Эми ынтымакка келип Курултайды талашты өткөрдү дейт. Ушул жерде дагы бир маселе туулат да. Бул эгерде моңгол болсо, эмне үчүн курултайлары баягы Ысык көлдө өтөт, эмне үчүн Таласта өтөт? Анан өзү негизи орус окумуштууларынын дагы акыркы кезде ушу Чыңгызхандын сөөгүн издөө боюнча бир топ экспедицияларды уюштуруп, борбордук Россиянын телеканалдарынан дагы берип жүрөт да. Анан ушул Чыңгызхандын сөөгү Кыргызстанда болуш керек деген божомолду дагы ошол берүүлөрдөн көрүп калгам. Анан дагы бир айта кете турган нерсе Чыңгызханга тиешелүү. Мына Кытай источниктеринде агай могу Чыңгызхандын мезгилинде, хандык жүргүзгөн мезгилинде кыргыздын комузу кеңири аймакта тараган деген маалымат бар экен да. Анан ушул жагынан алганда дагы эгер моңгол болсо, ага комуздун же комуз күүлөрүнүн кереги эмне эле деген дагы мындай жүйөлүү суроо туулат да. Гумилев деген сиз билесиз атактуу тарыхчы өткөн. Лев Николаевич Гумилев. Бул киши минтип жазып кеткен. Чыңгызхандын аскеринде 10 адамдын 9-у түрк насилдери болгон деп айтып атат. Өзү жазып атат. Чыңгызхан монголдор бою жапыз, жалпак бет ушундай болушат да. Бу Гумилев жазып атат. Чыңгызхан бойлуу болгон дейт. Чачы сары, көзү көк болгон дейт. Албеттүү мындай бою бийик. Эми ушу киши 10 аскеринен 9-у түрк насили дегенден эмне деген жыйынтыкка келебиз? Монголдор ондон бирөө эле болгон экен да.
Жанагы Чыңгызхан кыргыз эмес дегенге тиешелүү мынау китепти 1785-жылы чыккан китеп. Кийин кайта басмадан чыкты, бирок Ким автору ким? Андреев. Андреев, да? Бул өзү капитан болгон, аскер адамы болгон. Кичүү жүз падышалык Россиянын курамына кошулгандан кийин падышалык Россия тияка аскер адамдарын жиберген. Анан бул капитан Андреев аскер адамы болгон соң, бирок өтө тарыхка кызыккан. Бул кичүү жүздүн элдин түбү каякта, бул каяктан келген, кандай түптөлгөн, ким болгон деген суроого кызыгып, мынау китепти жазып кеткен. Бул китептин аты мындай дейт: «Описание средней орды Кыргыз Кайсаков» дейт. Байкап туруңуз, кыргыз деп турат биринчи башында. Кыргыз Кайсаков. Мен бу жерде бир эле жерин окуп коеюн. Бу киши иликтеп отуруп мынтип жазып атат: «В старинной истории нашел я, что Чингисхан прогнан был по ненависти своих братьев». 11 жашта билесиз Чингисханды, анан ал качып жанын сактап калганда. Анан берде мынтип жазып атат: «Чингисхан взят с собою 3 человек, ушел в Черную гору к казакам» деп турат. Анан берде шилтеме бар. Берде мынтет: «Казаки Черной горы суть нынешние дикие кыргызы, которые названы у господина у действующего старшего советника Миллера бурутами, потому что эти дикие кыргызы и сегодня имя бурут не оставляют». Демек Чыңгызхан 3 жигити менен Кара тоого кыргыздарга көчкөн деп атат. Мынтип атат: «Наказав своей матери, если будут его искать, чтобы его там искали» деп атат. Эми ошондо айлана чөйрөсүндө көп улуттуу, көп элдер жашаган. Эмне үчүн 11 жаштагы Чыңгызхан кыргыздарга качат? Ал жакшы санжырасын билген, ата тегин билген. Ал ишенген кыргыздар аны бияка өткөрүп бербейт, коргоп калат, сактап калат деп, сатылбайт деген пикир менен кетти да. Мына 1785-жылкы маалымат. Мынау китепти алалык. Бул китеп Ефим Кычанов тарабынан жазылган «Жизнь Темучина, думавшего покорить мир» деп аталат. Бул Союз убагында чыккан китеп. Бу жерде бизге маанилүү мындай сөздөр бар. Еще русский ученый Березин высказал предположение, что 3 своих младших сыновей прародительница Чингисхана Аланго родила от кыргыза деп. Берде ачык эле кыргыз деп турат. Түрк дебейт, кыргыз деп турат. В наши дни эту версию поддерживает Рачневский, который полагает Малика Баяутса тюркам истинным отцом предка Чингиса Бодончара деп. Берде айтып атат, кыргыз дейт. Бул Алангоонун билесиздер, өзүнүн биринчи күйөөү кайтыш болгондон кийин анан чарбасына кол кабыш кылган жигит болгон. Анан кийин ошондон 3 баланы төрөгөн Алангоо. Кыргыз болду деп атат. Бирок муногу талашсыз маалымат. Бул Абылгази Багадур. Абылгази Багадур мунун мусульманский династия, родословное древо тюрков деп аталат. Бул китеп 15-кылымда жазылган китеп. Бир нече жолу немис тилине которулган, орус тилине которулган, француз тилине которулган китеп. Мына ушул жерде өтө бизге маанилүү маалымат. Түмен хандын 9 баласы болду деп жазып атат. Түмен хандын 9-у. В числе 9 сыновей были 2 сына-близнецы Кабул, Хажул деп атат. Кабулдан Бартан Баатыр, Бартан Баатырдан Есугей, Есугейден Чыңгызхан. Кажулдан болса Барлас, 8-чи Муун, бул Аксак Темир. От Кубулхана произошел Чингисхан и многие другие рода. А жанагы Кажулдан сын Иримчи Барлас, все Барлас его потомки. Аксак Темир произошел из этого рода Барлас. Барлас значит воевода, военачальник, сераскер, то есть человек, предводительствующий войском. Бадан бир чоң маселе бу жерде. Түмен хандын 8 баласынан бирөөнөн Чыңгызхан, бирөөнөн Тамерлан деп атат. Бирок ушул жерде маалымат Тун уулу Жаксу дейт. Жаксудан Едигей. Едигей тарыхта жазылган, жакшы иликтенген адам болгондо. Эми Абрамзондун китебин
yani çoğun kitebi кийин эгемендүү доордо чыкпадыбы. Ошондо жазып атат. Акталаада баланча карыялардан мен санжырасын сурап отуруп, алардын баары айтып атат. Биздин түпкү атабыз Едигей. Баары бир добуштан айтып атат, түпкү атабыз Едигей деп. Эми Акталаадагы чекчи саяктар кыргыз эмес деп эч ким айта албайт го дейм. Ошолор айтып атат. Биздин түпкү атабыз Едигей. Едигей Чыңгыз хандын, Түмөн хандын тунуулу Ноот акын Жаксуудан деп берде да жазылат, Санжырада айтылып атат. Эми 9-чу баласынын аты Жантай. Жантай бизде мына 19-чу кылымда өтпөдүбү? Сарбаш элинен, туурабы? Демек берде талашсыз. Эми муну тастыктаган Тамерлан. Тамерландын китеби Повелитель автобиография дейт. Бу Тамерлан өзү көзү тирүүдө айтып кеткен. Ушул жерде эмне деп жазылып атат? Атасы жет атасын Тамерланга үйрөткөн экен да. Мынтип атат. Отец сказал мне: выслушай, запомни те наставления, которые я теперь дам деп. Биринчи, почитай, не забывай своих предков. Арбактарды сыйла деп атат да. Помни, что ты Тимур, сын Тарагая. Тарагай сын Эмира, Баргуль сын Илингыза, Илингыз сын Багадура, Багадур сын Анжал Нуяна, Анжал Нуян сын Сүйүнчү, Сүйүнчү сын Ирдемчи Барлас, Ирдемчи Барлас сын Качул Багадура, Качул Багадыр сын Түмөн хана деп атат. Түмөн ханга барып такалып атат да. Өзү айтып кеткен. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Биздин эмчи домчулар, кары картаңдар, аксакалдар, карыялар эмдегенде дайымата мындай деген сөздү айтышат. Бу менин колум эмес, бул түпкү атабыз Түмөн хандын колу дейт. Алар тарыхтан кабары жок. Бирок түпкү атабыз Түмөн хан деп алар да айтып атат да. Эл оозунда сакталбадыбы, туурабы? Эми мына Чыңгыз хандын балдары бирөөү жоочу. 8 кылымдын ичинде жучу болуп калды да. Жоочу, койчу, жоочу. Жоого мындай каршы турган деген мааниде. Бизде койчу, уйчу, жоочу деп айтышат да. Экинчи баласы Жаадай. Жаадай. Аны Чагатай болуп калды. Аны биз 8 кылымда өзгөрүлүп кеткен байкабайбыздан Чагатай болуп атабыз да. Бирок Чагатай хандыгынын Чагатай тили деген. Бул кыргыздын тили. Мен окудум. Кадимкүлө кыргыздын тили болуп турат да. Үчүнчү баласы Өгөөдөй. Аны Угедей деп жүрөт. Угедей деп жүрөт. Себеби бекем болсун, кайраттуу болсун. Найза кылычты курчуткан, жешилбеген, катуу деген мааниде Өгөөдөй деп. Өгөөдөй деп болот. 4-чү уулу туу көтөргөн уул болсун. Кенжеси Тулуй деп. Туул дейт. Тулуй болуп калды да. Кызыгы Ормон хандын баласы Үмөталы Ормондун көзү өткөндөн кийин бийлик жүргүзөт да. Ооба. Ушул архивти мен издеп отуруп таптым. Падышалык Россияга кат келиптир. Аны которгондо Умбет Галиядан келген деп архивте жүрөт. Анан мен бул 19-чу кылымда жат билем да. Анан 19-чу кылымда Падышалык Россияга кайсы Умбет Галия кат жазды болду экен деп өзүмө суроо бердим. Көрсөм Котормочу Үмөталыны Умбет Галия деп жазып койгон да. Көрбөйсүзбү? Өзү тиги Котормочу татар. Ал Үмөталыны Умбет Галия деп койгон. Бир кылым өтө элек биз таппайбыз Үмөталыны. Тарыхый булактарда Умбет Галия болуп калды. Ишеналы дегенде Ишенгали деп жүрбөйбү? Ошондой бар. Демек бир кылымда адамдын ысымдары ушундай өзгөрүлүп кетти. 8 кылымда кандай өзгөрүлдү? Эми эң кызык. Мынагу Ватикандын элчиси Клаудио де Виха деген Тамерландын кан сарайында 12 жыл жашаган. Ал китеп жазды. Китептен окуп атабыз. Тамерлан өзү ак калпакчан дайымата отурган деп жазат. Мына китепте. Анан эң кызыгы сый тамак болгондо эң баалуу тамак задняя часть лошади деп коет. Эми алар уча дегенди билбейт да. Ошон үчүн задняя часть лошади деп жазып атат. Аны жазып атат. Кан сарайында Тамерланда жайында кымыз үзүлбөйт, кышында бозо үзүлбөйт деп жазып атат. Бозону кыргыз жасайт.
Кымыз эми ал көп түрк элдерине таандык, бирок бозо кыргыздарга таандык. Анан жанагы задняя часть лошади дегенди учаны биздин боордош казак туугандар тартпайт. Учаны биз кыргыздар тартабыз. Демек Тамерлан ким Өзбектер такыр болгон? билбейт. Эми аны айтпай эле коелук, эми аны түшүнүгү да жок да андай. Мына ушу бир тууган боордош казак туугандар да учаны тартпайт да, учаны тартпайт. Демек берден алсак дагы жанагы Улукбектин сүрөтүн алсак дагы эң кызыгы билесиз Бабур бул дагы Тамерландын чөбөрөсү болгон. Ооба. Бул киши такты алдырып коет Шейбани ханга. Анан кийин жезделерине барып Афганистандан Индияга өтүп Бабурдун чөбөрөсү Акбар улуу Могол империясын түзөт. Могол империясы Индиянын тарыхында эң аянты чоң мамлекет болгон. Акбар ал ошо ата жагынан накта кыргыз болгон. Биз 2009-жылы Таж-Махалга бардык. Делиде жүрдүк, Далай Ламанын чакыруусу менен калпакчан жүрдүк. Таң калыштык. Баары таанып, баары билип, вива деп, жеңиш деп. Ушундай сый урматка учурадык, мен таң калдым. Алардын дагы эле ээсинде бар экен. Бул Моголдордун, Могол империя деп биздин бабаларыбыз түптөгөн. Таж-Махалды болсо Акбардын небереси куруп кеткен. Өзү негизи Моголстан токойлордун арстандары деп тарыхта белгилүү болгон да. Анан бул мамлекет аябай адилеттүү мамлекет болгон үчүн элдин эсинде калган да. Ошон үчүн жана вива деп атканы дагы бекеринен эмес болсо керек. Бекеринен алар ушунча мындай экен да, азыр расмий Индиянын тарыхында эң сый адам бул Акбар. Андан кийин Махатма Ганди, андан кийин Жавахарлар Неру. Бирок эң байыркы Акбарды булар ыйык тутат экен. Булар кино чыгарды. Жакында мен ошо кинону көрүп таң калдым. 2 сааттык кино чыгарыптыр Акбар жөнүндө. Эмне үчүн Акбарга чейин Индияда мындай кеңири аянт мамлекет курулган эмес, себеби диний ажырым күчтүү болгон экен да. Акбар баргандан кийин жараткан тиякта дин болуп биякта бөлүнө беребиз. Ошон үчүн деп баарын башын кошуп, жергиликтүү индуизмди дагы, буддисттерди дагы, католиктерди дагы баарын кошуп туруп, баарын ынтымакка чакырып, себеби ал абдан терең ишенген экен. Жараткан биз эле тиякта. А биякта биз бөлүнүп атабыз. Ошон үчүн ал өзү падыша болсо дагы бир туруп мусулмандарга барат, бир туруп христиандарга барат, бир туруп буддисттерге барат. Ошону менен баарын ынтымакка чакырып бириктире алган падыша болду да. Эми Чыңгыз хан ким болгон дагы бир маселени айталы. Де Осон деген Парижде белгилүү тарыхчы өткөн. Мен эми китепти ала келген жокмун. Анысы деле мунун баары 50 килограммдай китеп болду. А киши жазып атат. Түмөн хандын аялы кыргыз болгон деп атат. А киши жазып атат. Бартан баатырдын аялы кыргыз болгон деп атат. Есугейдин аялы Чыңгыз хандын энеси кыргыз болду деп атат. Угедейдин 4-чү аялы кыргыздын кызы деп атат. Муну француз жазып атат. Мен жазган жокмун. Демек ушулардын баары жөн эле кокус окшоштук болуп калдыбы деген суроо туулуп атпайбы? Жана сүрөттөргө тиешелүү мунугу сүрөт Тамерлан Балк шаарын алганда 1370-жылы деген сүрөттөр бар. Берде аскерин 70% калпакчан. Жакшылап карасаңыз, биягы дагы калпакчан, биягы дагы, биягы бүт ушу чоң чабышта калпакчан. Тамерлан кимге таянган? Тамерлан өзү кимге ишенген? Анын аскеринин негизи өзөгү, негизи күчү кыргыздар да болгон. Жана сиз айтып атасыз, Моголстандын арстандары деп. Мунун негизи болгон. Эми ушунун баарын жыйынтыктап айтсак, муногу китеп Москвада чыккан, Мурат Ажы деген белгилүү адам жазган. Мына өз көлөмдүү 1300 барак бар. 1300 барак. Ушул жерде минтип жазып атат бул киши. 1106 бетинде минтип жазып атат. История происхождения царской династии тюрков, этих настоящих кыргызов еще глубоко не изучалась деп атат. Абакан
НСУ Енисей, Минусунская котловина скрывает главные свои тайны. Однако топонимы Анасу, Материка, Абакан, Отец-хан и известные археологические находки в Минусунской котловине, Минус өренде, позволяют верить в то, что скоро мы узнаем всю правду о прошлом царской династии тюрков-кыргызов деп атат. Түрк элдеринин падышалар тукуму кыргыздар деп атат да. Жана мен айткан сүрөттөрүм баары 12-ci кылым, 13-cü, 14-cü, 15-ci кылымда, 16-cı кылымдагы бийлик жүргүзгөн адамдардын же өздөрү калпакчан болуп атат, же алардын оң колу, сол колу калпакчан болуп атпайбы? Эми суроо туулуп атат. Анда кыргыздардын тиешеси барбы? Ушул 3-4 кылымда ушунча аянтта бийлик жүргүзгөн адамдардан арасында кыргыздар жөн эле ошол жерде колуна суу куюп жүрдүбү же чечүүчү мааниде болдубу деген суроо туулуп атат. Албетте чечүүчү мааниде болгон. Эми эмне үчүн биз балдарга ушуну айтпайбыз? Эмне үчүн биздин тарыхчылар ушуну билип туруп элден жашырат? Эмне үчүн биз окуу китептерине ушу сүрөттөрдү киргизбейбиз? Эми бул жерде айта кете турган нерсе баягы совет доорундагы идеологияга, андан мурдагы Россия, падышалык Россиянын идеологиясына карама каршы келген аргументтер болуп калып атат да. Бир мезгилде кыргыздар Мухитке чейин, Каспий деңизине чейинки жерди ээлеп турса, анан бул маалыматтарды дагы бурмалоодун үстүндө Чыңгызхан кыргыздарды талкалаган деген дагы маалыматтарды биз окуганбыз дагы. Китептерден, окуу китептеринен Чыңгызхан монголдор келип туруп кыргыздарды талкалаган деген. Ошол эле маалыматты Кытай жазмаларында айтылып атат, кыргыздар монголдорго өз ыктыяры менен эле кошулган дейт да. Кошулуп эле эметпесен анын алдыңкы сабында кыргыздар турган дейт. Анан ушул жерде жанагы Чыңгызхан мени кыргыздардан издегиле деп энесин айтты деп атпайсызбы? Ал бул жака келип кыргыздарга таянып, анан кийин кыргыздар аркылуу анан бийликке жеткен деген тыянак келип чыгат экен деп ойлойм да. Кызыгы Бабурнаме деген китеп чыкты. Бул китепти Бабур өзү жазган. Өзү күндөлүк жазып келген. 15 жашында такка отуруп, анан Шейбанига тагын алдырып койгон. Ошондо 1 жыл качып, жанын сактап, Бабур жазган китепте минтип жазылып жүрөт. 1 жыл кыргыздарда баш калкалап жүрдүм дейт. Жана Чыңгызхан дагы өз убагында кыргыздардан баш калкалаганы. Бабур дагы ошол бөлөк элдер өткөрүп берип коет, сатып жиберет, же айтып коет, же кармап тияка берип коет дегенден ой менен кыргыздарга ишенип, кыргыздарда 1 жыл жан сактап жүрдүм деп китебинде өзү жазып атат. Жок, эгерде Бабур башка улуттун өкүлү болсо кыргыздарга эмнеге келет деген суроо дагы туулат да. Мына көрдүңүзбү, тарыхта ар кайсы жерде чачылган маалыматтарды эгерде баарын чогултсак, мунун жөн эле болбостугу ачык болуп турат. Мына бул жерде жана кыргыздар деген китеп. Мына бир элдин баары окуп атат азыр. Кенен чыкты го, 10-чу том. 10-чу том. Мына 10-чу томдо Салморбек Табышалиев атактуу тарыхчы, кыргыз тарыхчы, академик. Кыргызстан на Великом шелковом пути деген бап бар экен, глава бар да. Берде минтип жазып атат. В основном средневековая Киргизия славилась продуктами сельскохозяйственного горно-рудного промысла. Токен тармагы өнүккөн, күмүш көп казылган да. Бизде таласта күмүш так деп ошо күмүш тоо деген сөз да. Были притянчания и центры работорговли дейт. Демек, кулга түшкөндөрдү сатып. Особенно славили своей красотой в Иране и Ираке таласские тюрчанки деп турат. Эми кыргыз деп жазбайт, ал убакта эми бул цензурадан өтмөгөн эмес. А юноша, взятый в плен в долине реки Талас, был продан на рынке рабов в городе Пишапур, Иран. Однако он проявил столь выдающиеся воинские и политические способности, что сделал карьеру от гуляма, раба-воина, до эмира Газны, Афганистан. Здесь он основал отдельное государство и новую династию грозных газневидов, конец X, середина XI века. Бул аскер кул, таластан жаш кезинде кулга түшүп сатылып кеткен.
Gaznevit хандыгын түздү деп атат. Эми эгерде Кыпчак элинен чыккан Бейбарс 13-кылымда Египет мамлекетинин султаны болсо, бул жөн эле эмес да. Мына тиякта Бейбарс Египетти башкарып атат. Берде Газневит хандыгын түзүп атат. Таластан колго түшкөн жигит. Калпакчан сүрөттөрү менен Чыңгыз хан кай жактан кай жерге чейин бийлик жүргүзүп атат. Мына Джек Розерфорд айтып атпайбы? Бул китептин аталышы кызык. Чыңгыз хан и рождение современного мира деп атат. Кандай тиешеси бар? Бүгүнкү дүйнө менен Чыңгыз хан. Бүгүнкү биз көрүп аткан мына жер жүзүндөгү мамлекеттер, булардын баары кандай болуп тиги Чыңгыз ханга байланыштуу деген өтө маанилүү суроого жооп берип атат. Союз убагында бизге кандай окуткан? Чыңгыз хан камкор болгон, жаман адам болгон. Бир жакшы сөз уккан жокпуз да Чыңгыз хан жөнүндө. Бул киши айтып атпайбы? Жанагы биягынан Вьетнам, Корея, Камбоджадан тиягынан тетиги Иранга чейин, Иракка чейин 5 күндө почта кетип турчу экен. Бул киши айтып атат. Өзү негизи ушул почтовый служба жанагы аттардын турган ар бир нече километрден кийин аттар чарчай турган жерде даяр аттар турчу дейт, почтовый жанагы пункттарда. Анан барып эле ошол жерден тамактанып алып, жаңы атты минип алып, андан ары кетчү деп атат. Бул киши айтып атпайбы? Ошол азыркы почта дейт, азыркы байланыштын түбү дейт, Чыңгыз ханга байланыштуу дейт. Экинчи маселе, биз жана айтып атпайбызбы? Светское государство деп айтып калабыз го. Светское государство дин бийлик жүргүзүүгө келишпейт деген мааниде. Бул киши айтып атат, светское государствону Чыңгыз хан түптеп кеткен дейт. Себеби Чыңгыз хан айткан дейт, диний алымдар, өзүңөрдүн ишиңерди аткара бергиле, бийликке аралашпагыла деп. Көрбөйсүздарбы? Буга чейин Чыңгыз ханга чейин жакшы билесиз, же Ватикан, же тиги иши кылып халифат уруксат бербейинчен, батасын бербейинчен бир да адам падыша боло алган эмес, бийлик жүргүзө алган эмес. Демек, диндин үстөмдүгү талашсыз болгон да, туурабы? Айтып атат, буну дейт, буга чекит койгон Чыңгыз хан болгон дейт. Аны айтып атат, мынагы соода, кербен жолдорунда таптакыр салык төлөмөй жок, каракчылык жок. Ошол Вьетнам, Кореядан Ирак менен Кавказга чейин бүт элдер эркин соода. Бүгүн биз ЕАП деп атабыз го. Эркин экономикалык байланыш биримдиги деп атпайбызбы? Бул айтып атат, мунун баарын түптөгөн Чыңгыз хан деп атат. Анан ошол кербендерди кайтарган атайын баягы аскерлер болгон экен. Берден берге чейин кайтарып, кийинкиге өткөзүп берип коет. Ал жактан нары узатып коюшат да. Каракчылыкка жол берилген эмес. Жана азыркы дүйнөлөшүү, глобализациянын түптөгөнү Чыңгыз хан түптөдү деп мен эмес, Резерфорд жазып атат. Резерфордтун дагы бир айтканы, бул акчаны, кагаз акчаны жүгүртүүгө да Чыңгыз хан киргизген деген. Андай маалымат бар. Себеби берде дагы бир маалымат кызык. Чыңгыз хан абдан капаланып, эмне үчүн баласы атасын укпай калды? Эмне үчүн баласы атасын сыйлабай калды? Эмне үчүн ар кими өзүнүн билгенин кыла баштады деп бул рухий жагынан дагы абдан жана кинодо көрөсүз го, мындай кылбагыла, тигиндей кылбагыла, отту тебелебегиле, сууга түкүрбөгүлө деген бул кыргыздардын аркы салты да. Ооба. Көрдүңүзбү? Демек, муну мен чечмелеп отурбайм, берде абдан маалымат көп. А киши айтып атат, азыркы адамзаттын турмушун түптөгөн Чыңгыз хан болгон деп атат. Мисалы, чептерди, крепостторду. Чыңгыз хан кандай гана чеп болбосун алгандан кийин чеп куруу токтотулган деп атат. Бул киши айтып атат. Ага чейин чепти көп курчу дейт. Себеби чептин артында сакталасың да. Анан эң акыркы Константинополь, Стамбулда Византиян чебин кыргыздар алды да. Ооба. Кыргыздар алды. Көрдүңүзбү тарыхта кандай? Демек, чепти алуудагы ыкмаларын Чыңгыз хан бийик деңгээлге көтөргөн үчүн ошондо кийин эч ким чеп курбай калды, чепке ишенбей калды дейт. Ал эми кыргыз өзү чеп да курган эмес, жакшы билесиз. Көп болсо Бозүй кайсы бул Бозүй алагиист да мындайча айтканда. Демек кыргыз анан малына деле короо кылбай эле бош эле жатканда. Бош эле жатканда. Өтө чоң маселе бар бу жерде, рухий маселе. Агай бүгүн өтө мындай бир маанилүү маселени көтөрдүңүз.
Анан бүгүнкү берүүбүздөгү эң негизги баягы баалуулук бул сиз алып келген сүрөттөр болду. сүрөттөр. Чынында эле байыркы мезгилдерде өзгөчө мынагу орто кылымдарда Чыңгыз хан өзү да кыргыз болуп, Чыңгыз хандын урпактары дагы кийин Иран мамлекеттерин бийлеген хандардын Кавказды дагы хандардын дээрлик бардыгы кыргыз болгондугун айгинелеген, далилдеген сүрөттөр болуп атат. Мен ойлойм биздин телекөрүүчүлөр ушул сүрөттөргө өтө кызыгуу менен көрүштү болуш керек. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бир топ китептерди алып келип, бул бир гана орус окумуштуулары эмес, Америка окумуштууларынын, башка мамлекеттердеги окумуштуулардын китептерин алып келип, ошол китептердеги далилдер аркылуу биздин телекөрүүчүлөргө көрсөтүп атканыңызга сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чың ден соолук каалайбыз. Ушул жаңырган жаңы 20-жыл сиздин кыргыз элине жасай турган эмгегиңизди мындан ары дагы үзүрлүү кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз белгилүү коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыгулов агай болду. Шуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.